Намаз окуп жатканда рахат аламын. Бирок окуп кетип жатып бир ката кетирсем рахат жоголуп кетет. Эмнеге? Эми ката кетирсеңиз рахат каякта болсун аны? Өзүңүз. Тура окуңуз, рахаттана бересиз. Акыркы учурда намаздарымдын почти баарында ката кетирип, же ар кандай жаман ойлор ойго келип, окуп сажда кылып жатам. Ката кетиргенде жиним келип, нерв болом. Намазда концентрация жоголуп кетип жатат. Сиздин бир сабагыңызга келгенимде сиз айттыңыз, сүрөлөрдү ката окуса намаз кабыл болбой калат деп. Ошого шайтан васваса кылып, азыр намазыңда каталар бар деп азгырып жатат. Ошо о устаз, мурункудай намазы шашылыш жок. Зеригип кечиктирип окуйм. Кантип иманды бир уровенде кармайбыз. Түшүндүрүп жибересизби? Түшүрүп жибербейди. Мындай да туугандар. Сиз намаздагы окуп аткан сүрөлөрүңүздү имамга окуп бериңиз. Имамга окуп берип, жакшы Фатиханы, андан кийин Ихласты, жана канча сүрөнү билсеңиз, ошолорду бирден өткөзүп алыш керек. Туура окуп атамбы же катабы? Жаштакай мисалы кээ бир жерлерде ката болсо, күн сайын имамга келип убактысын алып, бир намаздан кийин ошону оңдоңуз сизчи. Аракет кылыңыз, оңдоп алыңыз. Окуп оңдоп алгандан кийин болду, өмүр бою окуйсуз аны. Аны кыжалат болбой. Иманды баягында өзүңүз айтканыңыз бир уровендеп, иман бир уровенде турбайт. Иманды менети, имандын сөзү. Макулбу? Имандын сөзүн уга турган болсок, сүйлөй турган болсок, белгилеринде, аламаттарында аракет кыла турган болсок, дуа кыла турган болсок, иман машалла бекемделип турат. Болбосо имандын нуру азая берет. Намаз учурунда ар кандай жаман ойлор келе берет. Ошого концентрация жоголуп кетет. Ошол ойлорду кантип жок кылабыз? Зикир менен.